Тема сегодняшнего урока – склонение существительных во множественном числе. Бүгүнкү сабактын темасы – көптүк түрдөгү зататоочторду жөндөй. Көптүк түрдөгү зататоочторду жөндөй үчүн алардын тиешелүү мүчөлөрүн гана жаттап калуу керек. Мисалы, родительный падежде ей, ов, ок мүчөлөрү уланат. Дательный падежде ям мүчөсү уланат. Винительный падежде эгерде ал жандуу болсо, родительный падеждин мүчөсү уланат, жансыз болсо, баштапкы формадагы мүчөсү калат. Творительный падежде ами мүчөсү уланат. Предложный падежде ах мүчөсү болот. Эми мисал карап көрөлү. Мисалы, ручки. Именительный падеж есть что? Ручки. Родительный падеж нет чего? Ручек. Дательный падеж дать чему? Ручкам. Винительный падеж вижу что? Ручки. Творительный падеж доволен чем? Ручками. Предложный падеж думаю о чем? О ручках. Дагы бир мисал карап көрсөк. Мисалы, дети. Именительный падеж есть кто? Дети. Нет кого? Детей. Дать кому? Детям. Вижу кого? Детей. Доволен кем? Детьми. Думаю о ком? О детях. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып, коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге жазыңыздар.